Саламатсыздарбы, урматтуу шахмат сүйүүчүлөрү. Бүгүн биз шахмат сабагынын 3-чү бөлүгүн баштайбыз. Өткөнкү сабакта биз буга чейин 4 фигураны үйрөнгөнбүз. Алар болсо ладья, слон, конь жана ферзь болчу. Алардын жүрүштөрүн үйрөнүп, биз аларга тиешелүү көнүгүүлөрдү жасаганбыз. Ал эми бүгүн болсо биз сиздер менен пешка жана королдун жүрүштөрүн үйрөнөбүз. Жана пешкага королго тиешелүү өзгөчө касиеттерин, алардын сыйкырдуу жүрүштөрүн жана ошондой эле алардын башка фигуралардан айырмачылыктарын үйрөтүп кетебиз. Азыр болсо пешкага токтололу. Пешка бул шахмат оюнундагы эң алсыз фигура жана баасы боюнча эң төмөн бааланган фигура болуп эсептелет. Баасы 1-ге барабар. Эми пешканын жүрүшүнө келе турган болсок, пешка бул шахмат оюнунда бир кадамдан алдыга гана жүрө ала турган фигура. Демек, бул жерде байкап кетсеңиз, А2де турган пешкабыз алдыга карап жүрөт. Ал А3, А4, А5 ушинтип биздин пешкабыз алдыга карап бир кадамдан гана жүрө алат. Аркага, капталга жана башка жактарга эч кандай жүрүш жасай албайт. Демек, дагы бир көнүгүүнү көрсөтүп кетели. Бул жерде бизде 2 пешкабыз бар. Бирөөсү ак, бул А2де турган пешка, ал эми экинчиси болсо А7де турган кара пешка. Эми булардын жүрүштөрүн карап кетели. Мисалы, ак пешка алдыга карай жүрүш жасаганда бул А3кө жүрөбүз. Кара пешка А6га. Ак пешка А4кө, кара пешка болсо А5ке келип токтойт. Эми карасак, бул 2 пешка жүрө турган эч кандай жолу калган жок. Демек, булардын жүрүштөрү түгөндү. Ал эми пешканын дагы бир өзгөчөлүгү бул пешка өзүнүн үйүнөн чыгып жатканда алдыга 2 кадам жасай алат. Ал кандай? Мисалы, ак фигуралар булар башында айтып кеткендей эле 1-чи жана 2-чи горизонтальдарда тизилгендиктен ак пешка 2-чи горизонтальдан алдыга карай чыгып баштайт. Ал эми ушул пешкабыз үйүнөн чыгып жатканда алдыга 2 кадам жүрө алат. Мисалы, биз А2деги пешкабыз алдыга 2 кадам таштаса, демек ал А4кө бир учурда бир жүрүш менен кадам жасай алат. Ошондой эле бул D2де пешка бар, пешканы караган болсок, ал пешкабыздагы үйдөн чыгып жатканда 2 кадам алдыга жүрүү мүмкүнчүлүгү болгондугу үчүн бир учурда D4кө жүрсөк болот. Ошол сыяктуу эле каралардагы D7деги кара пешка 2 кадам менен алдыга жүрүп, бул D5 клеткасына жүрүш жасады. Демек, өзгөчөлүгү ушунда. Толугураак айтканда, пешка алдыга карай бирден гана кадам менен жүрө алат. Ал эми үйдөн чыгып жатканда 2 кадамга алдыга жүрсө болот. Эми болсо, урматтуу достор, азыркы өтүлгөн теманы бекемдөө үчүн экрандагы тесттерге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эми болсо пешка кандай жей ала тургандыгына токтолсок. Пешка жегенде кыйгач жол боюнча жейт. Ал кандай? Алдыга кыйгач, демек бул диагональ боюнча оңго кыйгач бир клеткага же болбосо солго кыйгачынча бир клеткага жей алат. Азыр сиздерге мисал менен түшүндүрө кетсек, бул жерде экранда көрүп тургандай эле пешкалар, актар жана кара пешкалар турат. Ал эми ак пешка кыйгачынан
оңго жана кыйгачынан солго жей алгандыктан бул жерде Ж5-теги жана Е5-теги пешкалардын бирөөсүн жей алышы мүмкүн. Ал эми ушул эле учурда каралар дагы Ж5-теги пешка, F4-төгү пешканы, ал эми E5-теги пешка дагы эле F4-төгү ак пешканы жей алышы мүмкүн. Эми биз актар менен бул жерден Ж5-теги турган кара пешканы жей турган болсок, анда кыйгачынан оңго, ошол эле учурда каралар дагы алдыга кыйгачынан оңго жегенге мүмкүнчүлүгү бар. Демек H6-дагы турган пешка биздин Ж5-теги пешкабызды жеп коет. Мына урматтуу достор, сиздер болсо пешканын жүрүшүн жана кандай жей ала тургандыгын үйрөнүп алдыңыздар. Эми болсо өтүлгөн теманы бекемдөө үчүн көңүлүңүздү экрандагы тесттерге бурабыз. Эгер сиз билимиңизди бекемдеп алган болсоңуз, анда биз пешканын сыйкырдуу жүрүшүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ал төмөнкүдөй. Пешка биз билгендей эле шахмат оюнундагы эң алсыз фигура. Бирок ал пешка актарга эсептегенде 8-чи горизонталга жете турган болсо, анда бул пешка каалагандай фигурасына айланылат. Алар ферзь, ладья, конь жана слон болуп эсептелинет. Демек, баасы боюнча бирге барабар болгон пешка 8-чи горизонталга жеткен болсо, анда ал пешка каалаган 4 фигурасына айланылат. Ал эми кара пешкага токтоло турган болсок, кара пешка 1-чи горизонталга жеткенде каалаган 4 фигурасына айланылат. Демек, эгер кара пешка менен биз бул жерде А1 клеткасына чейин жете турган болсок, ал кааласа ферзь, же болбосо ладья, же конь, же слонду алса болот. Эми болсо урматтуу шахмат сүйүүчүлөрү, бул жерде ак пешкалардын канча жүрүштө акыркы горизонталга жетерин эсептеп кетели. Мисалы, H4-төгү турган ак пешкабыз 4 жүрүш менен акыркы горизонталга жете алат. Булар кайсылар? Булар H5, H6, H7 жана H8 талаачаларына жүрүп отуруп акыркы горизонталга жетет. Ал эми Ж2-деги турган пешкабызды айта турган болсок, алар Ж4 бир учурда жүрүш жасап туруп, андан кийин биздин экинчи пешкабыз сыяктуу эле алдыга карай бирден гана клеткаларда жүрүп 8-чи горизонталга жетип барат. Мына урматтуу шахмат сүйүүчүлөрү, жаңы эле сиз пешка тууралуу үйрөнүп, өзүңүздүн билимиңизди бекемдеп алдыңыз. Азыр болсо биз экинчи фигурабыз, тактап айтканда катар саны боюнча 6-чы фигурабыз, бул корольго токтолобуз. Мындайча айтканда биз король фигурасына токтолобуз. Королдун кайсыл тарапка жүрөрүн жана кандай багытта жей алат экенин сиздерге мен көрсөтүп кетемин. Бул король. Король бүт багыт боюнча бирден гана клеткага жүрө алат. Демек, азыр биз бул жерде корольду караган болсок, король Е4-тө жайгашкан. Ал король вертикаль боюнча
алдыга аркага, горизонталь боюнча оңго солго жана диагональ боюнча алдыга кыйгач, аркага кыйгач же болбосо оңго кыйгач жүрүш менен диагоналдарда жүрүш жасай алат. Демек, король жүрүп жатканда айланасындагы бардык клеткаларга жүрө алат болгону алардын саны 1ге чектелет. Бул жерде биз А королюбуз D2-де турат жана Ж5-теги талаачага канча жүрүштө жете алат экенин эсептейбиз. Мисалы, Ж5-ке жетиш үчүн биздин королюбуз E3 таласына, андан кийин F4, андан кийин болсо гана Ж5 таласына барып тура алат. Эми болсо корольдун жей турган жолдорун көрсөтөлү. Король өзү кайсыл тарапка жүргөн болсо, ошол тарапка жей алат. Демек, бул жерде королюбуз алдында турган E3-төгү пешканы жесе болот. Ал эми бул мисалыбызда король 2 пешканы жей алат, ал эми слонду жей албайт. Себеби король бир гана кадамга жүргөндүктөн жанында турган арка тараптагы пешканы жана сол жакта турган кара пешканы жей алат. Ал эми слонду жеш үчүн алдыга 2 жүрүш жасаганда гана мүмкүнчүлүк болот. Мына урматтуу достор, сиз королдун жүрүшүн жана кайсыл тарапка жей алат экенин үйрөнүп алдыңыз. Эми болсо билимиңизди бекемдеп алуу үчүн көңүлүңүздү экрандагы тесттерге бурабыз. Мына урматтуу достор, сиздер бүгүн биз менен пешканын жүрүштөрү, анын сыйкырдуу жүрүшү жана ошондой эле король фигурасынын жүрүштөрү жана анын өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат алдыңыздар. Өтүлгөн теманы кайталап кете турган болсок, пешка бир кадамдан гана алдыга жүрө алат. Ал эми баштапкы абалынан турганда, үйдөн чыгып жатканда 2 кадамга алдыга жүрүш жасай алат. Ал эми пешка жегенде кыйгачынан алдыга оңго, же болбосо кыйгачынан солго алдыга карап жей алат. Жана ошондой эле король фигурасынын жүрүштөрү, өзгөчөлүктөр тууралуу үйрөндүк. Король өзүнүн турган абалынан бүт тарапка жүрө алат. Ал вертикаль, горизонталь жана диагоналдар боюнча оңго солго жүрүштөрдү жасай алат. Жегенде болсо жүргөн сыяктуу эле жанында турган фигураларды жей алат. Ушун менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ал эми кийинки сабагыбыздын темасы рокировка болмокчу. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.